Ассаламу алейкум туугандар. Мен Сапар Сасыйм айфоном. Бүгүн 12 январь. Анан көп видео тартып, постоянно школаны тартам го. Мынакей, начальный школачы, балдарым школасы депчи. Ушуга маани бербей койдуңар да. Мынакей, начальный школа канча болсо. Так, 2-ден 35 минут. Ой, карга, пожалуйста, успокойся. Де анан Фейсбукта чоң бир мен жөнүндө статья чыккан болчу. Ушу Японияга кантип келдим, эмне кылдым, кандай болду деп. Анан бир байке калибри деген байке жазып атат. Тиги 35 жылда Кыргызстан өнүкпөй атат. Ошол 35 жылдын ичинде Союздун системасы развал болуп, эми сен постоянно Япония жөнүндө видео тартып атасың. Анан ошол Япониянын бала бакча, школа, ой, успокойся. Бала бакча, школа эменин баарын бүт тартып салып койчу деп суранып атат да. Ну, конечно, мен стараюсь. Тиги ушул Япония келгенден баштап эле ошол Кыргызстанды кантип өнүксө болот, булардын системасын кандай кылыш керек болот деп өзүңөр да айтасыңар го. Байке сен КГБшсиң, агентсиң, анан Джеймс Бондсуң, анан 007сиң депчи. Балдар, биз ошонун баарын, мен үй бүлөм ошону ойлонуп, мынакей, ошо мен балдарым маякта 6 жыл окуганда, ошондо эле мына 2005 жылы деген кандидатский жазып, школьный образованиянычы бүт мынакей балдарым школасы, мынакей азыр көргөзөйүнбү? Балдарым школасы, азыр эме ачып баарын көргөзсөм, тышын эле көргөзүп коеюн. Бүт баары бар да. Мына сүрөттөрү көргөзүп коеюн. Силер сурап атпайсыңар, байке депчи. Биз деле ошо ойлогонбуз, булар эмнеге биз вроде мурун бир тууган экенбиз булар мененчи. Булар тиги балык жейбиз деп тиги эркелеп океан жакка кетип калыптыр да. Биз болсо тиги жинденип алып тоого кеткенбиз да, эт жейбиз депчи. Ушуну азыр мен ачып көргөзсөм, анан бүт баарын түшүндүрүп берейинчи, эмнеге, кандай депчи. Образование, детский сад, анан вообще воспитание, азыркы поколение кандай оңдоп койсо болот, ошонун секретин айтып көргөзүп берем азыр. Так, ладно, кеттик, едем дальше дегенде. Мынакей көрдүңөрбү? Школаны. Бизде бүгүн Киотодо марафон болуп атат. Школьниктер чуркап атышат, көрдүңөрбү? Элдин баары бүт марафондо жүрүшөт, эртең сурап атпадыңар беле. Анан бүгүн Фейсбукта чоң мага эме келиптир, суроо келиптир. Статьямачы. Эң кызыктуу аңгеме жазыпсыз, ошол Союз кулагында башаман 90-жылдар кетип калыптырсыз. Анан Жетро деген Ташкентте бар экен. Анан Жайка деген Кыргызстанда иштеп атат. Анан Япон тормочусу бар экен. Анан жаштарды кантип воспитание кылса болот депчи, мынакей менден сурап атат да. Сиз оюңузду айтып коюңуз депчи. Сиз өзүңүздүн видеолорду аркылуу дагы Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң улушуңузду көшүп келип, бирок ушул кичинекей бөбөктөрүбүздү жакшы тарбия берсек, Япониядагыдай балким биз дагы өнүккөн белек. Бул менин же оюм, сиз кандай ойлойсуз? Рахмат, кызыктуу аңгемизге деп вопрос келиптир. И вот мен силерге ошо биз деген Кыргызстандан Японияга келгенде эле 95 жылычы, ошону ойлоп, биздин балдар 1-класстан баштап окуп баштаганда эле биз деген мына ошону ойлоп, биз да ойлогонбуз да, Кыргызстанды Япония кылалы депчи. Мынакей бүт статья бар. Мынакей развитие школьного образования депчи. Азыр мен бүт айтып берейин байкегечи. Калибри. Мынакей карагылачы. Источники и пути формирования школьной системы Японии, подготовка педагогических кадров, история школьных программ Японии, содержание начального образования, родной язык, обществоведение, математика, естественное знание, жизневедение, музыка, рисование, труд, домоводство, физкультура, мораль, специальная внеклассная деятельность, организация питания учащихся, школьные правила, уроки японского образования для Кыргызстана. Заключение мындай китеп издаваться этилген 2005 жылы национальный библиотекада бар, бүт Кыргызстанда бар. Мынакей. Если бул жетишпейт деп ойлосоңор, то мынакей краткий содержание бар. Диссертациянычы, мынакей бүт биякта жазылган, общая характеристика, теория, значение деп, мынакей кандидатский көрдүңөрбү? Кандидатский деп.
ушунун баарын 2007-жылы бүт жазып, мынакей бүт баарын. Мына монча страница каралачы, мына кандидатский деп коет мону. Ушунун мына силер жазып атпайсыңар, байке пайдаңар тийгиз депчи. Бүт баарын жасаганбыз биз ойлонуп. Ушуну ачып, библиотекаларда бар, электронный варианты бар. Ачып эле кирип эле карап койгулачы, пожалуйста. Азыркы мугалимдер, Министерство образованиядагыларчы 12 системный образование кирсейбиз деп аткандар. Бүт баары подробно мынакей сүрөттөр менен. Менин балдарым окуп атканда как раз. Биздин балдар окуп атканда ушуну биз да ойлоп койдук, биздин балдар окуп атат депчи. Бүт баарын сүрөткө тартып. Жүдүбөчү, ашчы мая. Мынакей. Балдарымдын сүрөт, мен тарткан сүрөттөр, видеолор. Бүт баары бар. Все четко, ясно рассказано, показано. Ладно, едем дальше. Мынакей. Становление и развитие системы школьного образования Японии. Бишкек. Туда биз өзүбүз жазганбыз да. Билесиңер да, биз өзүбүз бүт баарын жазып, өзүбүз окуп, пропустили через себя дегендейчи мынакей. Балдардын школасы. Анан спорт, физкультура каралачы, мына воскресенье дем алыш. Кечке. Ушинтип балдарды спортсмен кылып атышат, көрдүңөр, воспитание. Командный воспитание. Ошону кирип, эми жалпы болбосоңор, может кирип оператор жасаган тиги кандидатскийди кирип окуп, может пайдасы тие го деп ойлойм. Мына менин оюм. Анан кээдерде тиги Фейсбукка комментарий жазганда, ёлки, мы же это все сделали, все внедрили, все показали, рассказали. Осталось только проглотить тиги лагманды аябай жасап, бышырып, өйлө даамдуу кылып, бүт баарын өтүп только ошону эле жеп эле жутуп алыш керек эле, ошол эле жумушка алган, ошо